Тилекмат Касияров Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин 4-курсунун студенти. Учурда музыкалык билим алып аккордеондо кол ойнотот. Анын маданий чөйрөгө кызыгуусу 16 жаштан башталган. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларына бул багытта сабак берет. Ошол эле убакта окууга да жетишип, түрдүү сынактарга катышууга да үлгүрөт. Каарманыбыз былтыр Ырдын Пири Ырыспай аталышындагы сынакка катышып, мыкты аткаруучу наамын багындырган. Бүгүн да таланттар таймашына катышып, өз өнөрүн тартуулады. Студенттик күн дегенде шаңга толгон достор туура мектепте дагы достор болот, бирок студенттик курактагы достор, студенттик кезинин өзүнүн бактысы бар, өзүнүн бир шаңы бар. Себептегенде биз баягы музыкалык окуу жайда окуган соң биз бош боло калсак эле баарыбыз чогулабыз дагы жакшы чыгармалардан, акындардын жакшы чыгармаларын окуп, аккордеон менен, фортепиано менен, комуз менен жакшы чыгармаларды ырдап, өзүбүзгө кубат алабыз, энергия алабыз. Бизге музыкалык жамаат жакта окугандарга ошо баягы ушунусу менен кызык да. Таланттар таймашына каарманыбыз Тилекматтан тышкары дагы 14 студент катышты. Алар эстрада, фольклордук жана башка жанрдагы ырларды аткарып, айрымдары сахнада чимирле бийлеп берди. Бул чакан сахна болгону менен алар үчүн чоң сахнага жол ачкан алгачкы кадамдарынын бири. Иш-чара студенттер тарабынан уюштурулган. Бүгүнкү күндө ушу таланттуулар таймашы аттуу сынакты уюштуруп жатабыз. Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжи жана биздин уюм биргеликте ушу Кыргызстандын, биздин ушу азыркы күндө Бишкек шаарынын таланттуу студенттеринин өнөрүн көрсөтүп, элге алып чыгып берип жатабыз. Бүгүнкү ушул сынактын негизинде аягында ушу эң мыкты студенттерибиз ар кандай ушу сыйлыктар менен, акчалай сыйлыктар менен, грамота, сертификаттар менен сыйланышат. Жана эң мыкты 7 студентибиз республикалык этапка жолдомо алышат. Ал эми катышуучулардын талантына туура баа берип, жеңүүчүлөрдү адилеттүү тандоо үчүн музыкалык билими бар калыстар тобунун курамы чогулган. Алар студенттерди көрүп, өздөрүнүн да студенттик кездерин көз алдынан өткөргөнүн жашырган жок. Азыр конкурстун жүрүшүнөн уже жарымдан өтүп калды. Аябай таланттуулар бар экен, башкача өзгөчө номерлер дагы болуп атат, дагы көптөгөн таланттарга күбө болобуз деп ишенем. Буюрса өзүм дагы Бибисари Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин бүтүргөн болчумун. Анан өзүмдүн дагы ошо студенттик кезимдеги конкурстарды, ушундай атмосфераны эстеп, аябай сонун маанайда отурам. Студенттер күнүнө арналган майрамдык сынактын жеңүүчүлөрү республикалык деңгээлдеги сынакка жолдомо алышат. Атай кетсек, мындай иш-чара алгачкы ирет өткөрүлүүдө. Жанар Абдуллаева, Самаган Тайырбеков, 5-канал.